Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Тааланын астына барып эсеп берүү бар. Өлүмдөн кийин бул дүйнөгө келе албайбыз. Өлүмдөн кийин же бейиш түбөлүк. Аллахым баарыбызга насип этсин. Кудайым баарыбызды сактасын. Азабы каттуу болгон тозок. Инсан бул жашоодо үмүт менен жашайт. Өзү озун нерселерге, чоң нерселерге үмүт кылып алат. Кооз үйдө жашагысы келет. Итальянский же башка чет мамлекеттен алып келген түрдүү мебелдерде жашагысы келет. Жан берген кезде бетиңе чиркей чымын колсо чыдабаган ошол жүзүңдү топурактан башка нерсеге койбойсуң. Ал жерде жаныңда эч ким шерик жок. Урматтуу мекендеш, эмне үчүн бир күн ошол Италиядан, же Бельгиядан, Европадан, же Түркиядан алып келген жаткан мебелиңден диванынын астына бир күн жатып аракет кылып көрчү. Полго эмес, бир жерге жатып көрчү. Илгери аулиялар бир аз дүйнөгө берилип кеткен кезде мүрзөсүн казып коюптур. Маркум менин атамда өзү өтпөстөн 10 жылдан алдыныраак мүрзөсүн казып койгон эле. Үстүнө шифр коюп, кээде барып ошол жерге түшүп, дүйнөгө берилген кезде инсандар мүрзөгө кирип жатат экен да, Роббиржиун, Раббым, мени дүйнөгө кайтарчы. Лаалла амал салихан, балким салих амал кыламын. Кайра мени жашоого жөнөтчү. Намазга бекем болом, орозого бекем болом, динимде бекем болом деп мүрзөдөн кайра турат экен да, ибадатка бекем бел байлап ибадатын кылат экен. Кайра бир дүйнөгө берилип, бир аз нафсыга берилген кезде баягы казылган мүрзөгө кирип караңгы кылып коркот. Элестетет мункар ва накир келгенин, жалгыз жатканын, анда Роббиржиун, Раббым, мени бул дүйнөгө кайра кайтарчы. Лаалла амал салихан, балким салих амал кыламын деп. Сени мүрзөгө бар дебейм, урматтуу мекендешим. Бир күн диваныңдан, кроватыңдан түшүп, топуракка жатып көрчү.